Салам биздин сүйүктүү досторубуз, кандайсыздар? Мырзалар жана айымдар, сиздер менен чай кайнаганча 10 мүнөттө аталган подкастты баштадык. Жана бүгүнкү подкастта дагы биз өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу деп аталган сонун циклды андан ары улантабыз. Бул китептин автору Шонти жана Джефф Фейлдан жубайлар, түгөйлөр. Алар өздөрүнүн бир канча жылдык изилдөөсүндө кандай натыйжаларга жеткенин, кандай жыйынтыктарга келгенин, кандай ачылыштарды ачышканын ушул китепте бөлүшүп өтөт. Мен дагы сиздер менен бөлүшөйүн. Мурунку подкасттарда биз ушул август айында аялдардын жан дүйнөсүн, аялдардын ой жүгүртүүсүн, аялдардын төшөккө болгон каалоо тилегин, каалоосун, ушунун баарын тең чет жагынан карап келе жатабыз. Жана бүгүн биз сиздер менен андан ары улантабыз. Акыркы подкасттарда болсо эмне үчүн аялдар төшөк маселесин, төшөктү баягы мырзаларча каалабайт? Мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Жана кантип аялдын каалоосун ойготуш керек? Үй бүлө бекем болуш үчүн бул канчалык ролду ойнойт? Мына ушул жөнүндө сөз кылып жатабыз. Андыктан бүгүн дагы бизден алыстабаңыздар. Бүгүн 8-чи пунктка келели. Эгерде сизге бир нерсе түшүнүксүз болуп жатса, анда ага суроо бериңиз. Биздин китептин ушундай бөлүмдүн пайда болушу үчүн мага өзүм туулуп өскөн ортоңку батыштын адептүү коомунда орун алган секс тууралуу эч сөз болбосун деген эрежесинен баш тартууга туура келди. Белгилүү оңдойсуздукка карабай, аялыңызга силердин интимдик мамилеңерде ага эмне жагары, эмне жакпастыгы, кемчиликтерди кантип оңдоого боло тургандыгы тууралуу суроолорду бериңиз. Ишениңиз, ал өзү сизге баарын түшүндүрүп бере алат. Анткени анын финишке чейин жетүүгө көбүрөөк кызыкчылыгы бар. Акыры түшүнүңүз, силердин интимдик мамилеңерде ойдогудай шайкештик болбогон күндө да көйгөйдү чечүүнүн ар кандай жолдору бар. Албетте мен эксперт эмесмин, атүгүл телешоуда эксперттердин ролун да ойнобойм, бирок эгерде сизди аялыңыз сүйсө, ошондо да төшөктөн баш тартып жатса, мунун себебин өтө тереңден изилдөөнүн кереги жок экендигин билем. Болгону бул жагдайды аны менен бирге талкуулаңыз. Эркектер өзүнүн абалына тиешелүү жагымсыз фактыларды мойнуна алгылары келбей, аларды төгүнгө чыгаргылары келгендиги белгилүү. Бирок эгерде интимдик жакындыктын убагында сиз ыңгайсыздыкты сезсеңиз, кайраттаныңыз да дарыгерге кайрылыңыз. Бир аял мындай деди: анын дарыгерге кайрылгысы келбегендиги менин жүрөгүмдү жаралайт. Бизди алдыда бүтүндөй өмүр күтүп турат жана аялыңыз сиз менен чогуу кубанычта жашагысы келет. Дагы бир аялдын ачып берген сыры: мага экөөбүздүн уктай турган бөлмөбүздө бири-бирибизди түшүнгөнүбүз жагат. Андан жакшысы биз башка кырдаалдарда дагы бири-бирибизди эң сонун түшүнгөндүгүбүз. Узак жана оор күн аяктаганда ага кандай колдоо жана көңүл көтөрүү керек болсо, мага да ошондой эле керек. Кээ бирде түшүктөн алыстап, экөөлөп эркинче жакындыкта болгум келет. Бирок кээде менин маанайым мындан пас болот. Ушундай мүнөттөрдө ал мага көңүл бөлүп, камкордук көрсөтөбү деп күтөм. Анын иштери ордунан чыкпай турганда мен аны колдогон сыяктуу. Караңызчы достор, кандай гана. Сиздин аялыңыздын жан дүйнөсүндө жашап жаткан кичинекей кыз сизден эмнени уккусу келет жана сиздин сөздөрүңүз кандай болушу керек? Сизди тандап алган акыл эстүү жана өзүнө өзү ишенген жубайыңыздын жан дүйнөсүндө кичинекей кыз жашайт. Ал сиздин аны сулуу деп эсептей турганыңызды жана сиздин көздөрүңүз ага гана карай тургандыгын билүүгө абдан умтулат. Мен бул саптарды жазып жатканымда менин 5 жаштагы атасынын кызы деген ат абдан жарашкан кызым айланамда бийлеп тегеренип жүрөт. Өзүнүн жашына ылайык ал абдан сезгич жана эстүү болгонуна карабастан, Шонти ага 1 жыл мурун сатып берген кызгылт түстөгү юбкасын, кенен көйнөгүн кийип алып тегеренип жүргөндөгү маанайы бактылуу. Кызгылт түстө жана тегеренип жүрөт. 5 жаштагы адам үчүн бул кандай көп мааниге ээ. Конокторго арналган бөлмөдө анын кубанычынан жаркырап учуп жүргөнүн көрсөңүз кана. Оңго бурулуш, пауза, солго бурулуш, пауза. Ата, караңызчы деп кыйкырат ал. Ары бери секирип жатып, бул убакта юбкасы укмуштуудай көрктүү түрлөргө келет. Ата, мени караңыз, кандай деп ойлойсуз, мен сулуумунбу? Эгерде качандыр бир убакта көз алдыңызда
кичинекей кыздын үйүңүздө тегеренип учуп жүргөнүн көргөн болсоңуз, менин башым кандай ойлорго жыкталганын түшүнөт элеңиз. Теңир, ушул ирмем токтоп турсунчу, суранам. Ушул кичинекей кыз эч качан чоң адам болбосунчу. Буга ушул бөлүмдү ардайбыз. Чындыгында кичинекей кыздар эч качан чоңойбой тургандыгын көрөбүз. Сиз өзүңүздүн таланттуу, эмгекчил, өзүнө өзү ишенген аялыңыздын ушул убакка чейин жашырын түрдө кандай деп ойлойсуң, мен сулуумунбу деген суроого жооп күтүп жүргөнүн билгениңизде сөзсүз таң калмаксыз. Айырмасы эми көрүүчү сизсиз жана бул аны кыйнаган суроо сизге багытталган. Жөн гана мен сулуумунбу? Эмес, мен сен үчүн сулуумунбу? Заманбап маданият тарабынан аялдарга таң уланып жаткан көндүм түшүнүктөрдү эске алганда, келбеттүү, жаш, сексуалдуу бир сөз менен жеткилең болуу керек. Бул суроо өмүр менен өлүмдүн суроосу болуп калат. Бирок башка жагынан алганда так ушул себептен ойлонууга жөндөмдүү эркектер мурда маани бербей жүргөн нерсени түшүнө башташат. Атап айтканда, биз аялдарыбызды эң чечкиндүү түрдө колдоого милдеттүүбүз. Мен сен үчүн сулуумунбу? Биздин сурамжылоорго катышкан аялдардын көпчүлүгү өздөрүнүн күйөөлөрү үчүн сулуу болсом деген терең муктаждыктары жөнүндө айтышты. Бул сезим жаш аялдарда мындан дагы күчтүүрөөк. 45 жана андан кичүү жаштагы аялдардын тобунда 4/3 77% ушундай муктаждыгы бар экендигин айтты. 35 жана андан кичүү жаштагы аялдардын тобунда бул көрсөткүч 84%га жетти. Өзүңүздүн сырткы көрүнүшүңүз тууралуу пикириңизди эске албаганда, күйөөңүздүн сизди сулуу деп эсептей тургандыгын билүүгө терең муктаждыкты сезесизби? Деген суроого 77% ооба, сыр алдырбасам дагы абдан муктажмын. Жан дүйнөмө мен ушул убакка чейин өзүнүн сулуу экендиги жөнүндө уккусу келген кичинекей кызмын деген. Ал эми 23% жок. Менде буга терең муктаждык жок. Эгерде менин күйөөм же досум мени сулуу деп эсептесе, мага абдан жагымдуу. Бирок бул тууралуу билүү мен үчүн анча маанилүү эмес деген. Бардык аялдардын 60% ооба, 40% жок деген түшүнүктү беришкен. Иштебеген, балдары бар аялдар дагы күйөөлөрүнүн аларды сулуу деп эсептей тургандыгын билүүнү каалай турганын айтышты. Сурамжылоонун бир катышуучусу өзүнүн күйөөсүнүн аялдарды ар дайым сулуу жана сүйүктүүсүң деп ынандырып туруу керек экендигин түшүнсө деген эң чоң кыялы жөнүндө айтып берди. Жакшы жаңылык мындай: эркектер аялдарына сулуу экендиктери жөнүндө айтышканда, бул сөздөрдүн натыйжасы дагы абдан сулуу болуп чыга келет. Аялдардын дээрлик 90% бул сөздөр айтылганда, алардын көңүлү күнү бою көтөрүңкү болгонун айтышты. Ушул эле көрсөткүч мындай сөздөргө муктаж эмеспиз деп айтышкан. Улуу жаштагы аялдардын тобунда дагы бир далай жогору болду. 77%, бир азы гана 3% гана бул аларды эч толкундатпай турганын айтышты. Күйөөңүздүн сизди сулуу деп айтканы сизге кандай таасир берет деген жооптор суроо болгон. Ага 89% бул мага күнү бою кубат берет, менин көңүлүмдү көтөрөт деген 89%. Бул мага жагымдуу, бирок бул мени толкундатпайт деген 8%. Мага баары бир деген 3% болгон. Мына ошондуктан мырзалар, келинчегиңизге менин сулуум, менин татынакайым деп айтып койгонду унутпаңыздар. Сөз бирок канчалык күчкө ээ. Өмүр менен өлүмдүн бийлиги тилде дейт. Ошондуктан тилибизден өмүргө ээ кыла турган, өмүр тартуулай турган жагымдуу сөздөр дайым чыгып турсун. А мен болсо сиздер менен кошулам жана саатыбыздын соңунда Алкитап Жекит медиа сайтына катталууга чакырам. Барыңыздар да биз менен чогуу болуңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, бар болуңуздар жана аман болуңуздар. Кайрадан амандашканча. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Жекит медиа сайтынан таанышыңыз.